Адамдардын башкы баалуулугу материалдык эмес буюмдар, ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт, тынч жашоо. Бирок каржылык көйгөйлөрсүз бакытка жетүү кыйла оңой. Андыктан үнөмдөө маданиятын калыптандыруу абдан маанилүү. Үнөмдөө бул каржылык бакубаттыктын негизи, насыя берүү үчүн эң маанилүү фактор. Экономикалык өнүгүүнүн булагы. 1924-жылы Италиянын Милан шаарында биринчи эл аралык сактык банктар конгресси өткөн. 31 октябрь бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнү катары жарыяланган. Андан бери жыл сайын 31 октябрда дүйнө жүзү бул майрамды белгилейт. Анын максаты калктын каржылык сабаттуулугун жогорулатуу, үнөмдөөнү мобилизациялоо, каржы секторуна ишенимди бекемдөө, каржылык кызматтарга жеткилүүлүктү жакшыртуу, экономикалык өсүшкө көмөктөшүү. Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнүн 2015 жылдан тартып белгилейт. Бул күнү коммерциялык банктар жаңы кардарлар үчүн ачык эшиктер күнүн уюштурушат. Мектептерде көптөгөн иш-чаралар өткөрүлөт. Мектеп окуучулары үчүн аманат оюну өткөрүлүп, аларга чөнтөк акчаларын кантип туура пландаштыруу керектиги түшүндүрүлөт. Бул жерден сиз көптөгөн суроолорго жооп ала аласыз. Үнөмдөө эмне үчүн маанилүү? Кантип үнөмдөөгө болот? Керектөөлөр менен каалоолордун айырмасы эмнеде? Белгилүү бир максат үчүн үзгүлтүксүз үнөмдөө же топтоо. Үй-бүлөлүк бюджетти кантип жүргүзүү керек? Топтоо планын кантип түзүүгө болот? Пайыздарды кантип эсептөөгө болот? Көптөгөн өлкөлөрдө үнөмдөөнүн өзүнүн символдук белгилери бар. Кыргызстанда үнөмдөөнүн символу катары боз үй тандалган. Ал калктын маданиятын жана каада салтын символдаштырып, байлыкты сактоо жана аны көбөйтүү идеясын камтып турат. Балдар жаш кезинен эле үнөмдөөнү үйрөнүшөт. Өз убагында үнөмдөө каржылык максаттарга жетүүгө жардам берет. Демек, мындай жол аркылуу кыялдарды мүмкүнчүлүккө айлантууга болот.